2 жумадан баштап мечиттер иштей баштайт. Ошого даярдык көрүңүздөр. Жерлерде муфтияттын өкүлдөрү кандай иштейт, мечиттердин ишине тартиби кандай болот, ал боюнча муфтият Минздрав менен иштеп чыгат. Минздрав ошону караңыздар, макулбу? Аларга дагы жанагындай алгоритмин түзүп, кандай иш алып барыш керек, ошол боюнча силердин кеп кеңешиңерди берип жазып берсеңиздер, жерлерге өздөрүнүн мечиттеги кызматкерлерине муфтият өзү жеткирет, ошол боюнча иш алып барыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vel aqibetu lil muttaqin. Urmattуу жана кадыр кымбаттуу мусулман бир туугандар, биринчиден жалпы ааламга жараткан тынчтык берсин. Ошонун катарында куттуу мамлекетибиз Кыргызстан өлкөбүздө тынчтык, ынтымак, биримдик болсун. Экинчиден бул ылаң өтө дүйнөнү дүрбөлөңгө салып, ошонун катарында биздин өлкөдөгү бир аз бул ылаң менен алышып, акырлап бараткан мезгилде турабыз. Жалпы мусулман журтун, кадырман калайык калкты куттуу кабар менен, куттуктоо менен биргеликте буйруса, ушул жылдын 8-июнь күнү иншалла жалпы мечиттер жана биздин намазканалар ачылуу арапасында турат. Ошон үчүн бул маселе боюнча Кыргызстан мусулмандар диний башкармасы, мамлекеттик дин агенттиги бүтүн бийлик булактары менен чогуу кеңешип, бул жердеги медицина кандай нерсени талап кылган болсо, бет кап маселеси жана мынабу адамдарды жамаатка киргенде отургузуу маселеси, ошонун катарында кирген адамдардын, намаз окуганы келген адамдардын мынабу ысытмасын, температурасын өлчөө маселесинде буйруса, биз мынабу жалпы бийлик өкүлдөрү менен, мамлекеттик дин агенттиги менен бул иш-чараны иштеп чыгып, буйруса жалпы жамаатка ушундай ыкмада иштейбиз деген биз бүгүнкү күндө ушундай тартипти күтүп турган кезибиз. Жума намазды окулуу тартиби эски тартипте окулат, бирок буйруса иншалла мечиттерибиз кенен, площадкалардагы территория кенен, ошон үчүн буйруса кандай талаптар коюлса, ошол талапты аткарууга биз даярбыз иншалла. Буйруса ошол мезгилде иншалла кырдаал көрсөтөт, иншалла ошол мезгилде биз дагы элди өзүбүз тартипке салып алабыз. Азыр иштелип атат. Негизи уруксат берүү маселеси 8-июндан башталат, бирок ошол мезгилге де жалпы иш-чараны биз иш-чараны тартиптерин иштеп чыгып, буйруса биздин толугу менен мындайча мечит имамдары бул ишке ашырууга даяр. Бул маселе биздин эскитте мындайча айтканда мечиттеги жума маселеси, айт намаз маселеси, таравих маселесин өткөзүп келатабыз. Буйруса иншалла буну ушул кандай талап болсо, ошондой талапты алып барабыз иншалла. Сакталса болот, сактаса болот, себеби мечиттерибиздин ичи кенен, иншалла, батпаса сыртка чыгып да окуса болот. Ал маселенин толугу менен бизде шарт бар Кыргызстанда. Ошол намазы кабыл болобу ошондой? Албетте, мындай шартта ошол биздин фатва бөлүм диний башкарма бар, фатваны чыгарып берет. Албетте бул нерседе шартка жараша шариятты иншалла биз эмне кылабыз? Ар бир бөлүктөрүнө көңүл бурабыз. Жок, эч кандай коркунуч болбойт. Кафеги менен, эч кандай ресторан менен буну мындай салыштырбаш керек. Кафе ал мындайча айтканда тамак жей турган жер, ал жерде санитардык маселе бар, тамак маселеси бар, поварлар бар. Ал эми бул жерде адам тазаланганы, өзүн дагы даарат менен тазалайт, руханий дагы тазалыкка келет. Албетте бу да бир гана жакшылык эле бар. Диний башкарма, мамлекеттик дин агенттиги менен жалпы мынабу бийлик булактары менен чогуу бирге бул иш-чараны иштеп чыгып иншалла ал нерсеге биздин көзүбүз дагы жетет, колубуздан да келет, ал нерсени аткарабыз иншалла.
Эртең мененки жаңылыктардан окуп калдым. Ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 8 июндан баштап мечиттерди ача тургандыгы боюнча билдирүү таркатты. Бирок менин маалыматым боюнча, менин билишим боюнча азыр толук түрдө кандай шартта, кандай талаптар менен мечиттерге уруксат бериле тургандыгы боюнча билдирилек. Менин угушума караганда азыркы күндө ошол Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы ошол талаптар боюнча азыр иштеп жатышыптыр. Ошон менин оюмча, эгерде мечиттерге уруксат бериле турган болсо, албетте медициналык талаптар сакталыш керек, тазалык биринчи орунда болуш керек. Мисалы, азыркы күндө кээ бир башка өлкөлөрдө да мечиттерге уруксат берилип атат. Мына ошолордун тажрыйбасынан да пайдаланса болот. Мисалы, кээ бир өлкөлөрдө ушундай уруксат берилди. Ошол жамаатка, мечитке келген ар бир жаран үйүнөн жай намазын көтөрө келиш керек. Жана ошондой эле мечитке келгенден кийин 2 метр аралыкты сактап отуруш керек деген мына ушундай шарт менен, мына ушундай талап менен мечиттерге уруксат берилди да. Эгерде биздин Кыргызстанда дагы мына ушундай, мына окшогон тазалыкты, анан мына окшогон талап шарттарды сактоо менен уруксат бериле турган болсо, анда менимче көбөй болбойт. Эгерде баягындай өзгөчө жума намаздарында көп чогулуп окуй турган жамаат менен окулган учурларда эгерде баягындай талаптар, шарттар аткарылбай кала турган болсо, анда коркунуч болуп калышы мүмкүн да. Ошондуктан өзгөчө ошол ар бир мечиттин имамы бул жерде чоң жоопкерчиликти алышка туура келет. Бул убактылуу нерсе. Имамдар ар бир келген жаранды керек болсо эскертүү менен, текшерүү менен жанагындай тазалыкты сактап, ошол жай намазын текшерип киргизиш керек да. Буну ар бир биздин Кыргызстандын жарандары буну мындай туура кабыл алыш керек. Себеп деген азыркы учурдун шарты, талабы мына ушундай болуп атат. Бул Кудай буйрса бул күндөрдөн өтөт. Мына ушул учурдан биз жеңил кутулушубуз үчүн мына ушундай шартты, мына ушундай талаптарды аткарып турууга аргасызбыз. Негизинен мен эч кандай логикалык бир мындан ары жабык кармоого эч кандай түшүндүрмөм жок өзүмдө. Анткени бардык адамдар базарда, тамактанган жерлерде, ошол эле коомдук транспорттарда аралашып эле жүрүшөт да. Дээрлик көпчүлүк адамдар маскасыз деле жүрөт. Айтайын дегеним, мен бардык жерде адамдар аралашып жүрөт. Ошондуктан мындан ары мечитти же болбосо дагы башка ачык элек жерлердин кармап туруун эч кандай зарылчылыгы жок деп ойлойм да. Ошол эле учурда кандай чараларды колдонуш керек сиздин пикириңиз боюнча? Эгер бизде ошол мусулмандарды же башка ошол ишенген, сыйынган адамдарды ишендире алса, балким Турциянын бандай практикасында кылып туруп, дистанция менен ынандырганга аракет кылып көрсө болсо керек. Мен ойлойм, бир эле ошол чарасы бар. Анан киргендеги сөзсүз түрдө баягы көзөмөл. Анан маска бул, мисалы үчүн тамактанган жайга киргенде өзү масканы талап кылып атат. Мечитте деле ошондой талап кылса, балким бул деле ашчалык кылбайт. Чыңалуу негизинен бир эле ошол намазга же болбосо динге сыйынган адамдардын арасында эмес, деги эле ошо карантиндик бандай чараларга карата чыңалуу өзү күчөп бараткан. Мен ойлойм, мамлекет мындан ары андай чарага бара албаса керек, анткени эл чыдабай калды. Ошондуктан балким аргасыздан деле бул ошол кадамдарга баруусу болсо керек. Даярдыгы боюнча эми мечиттерде балким ал жерде сөзсүз намаздан мурун адамдар жуунуп келет. Бул бир жагы балким бул плюс жагы болушу мүмкүн. Анан минус жагы адамдар өтө жакын турушат да, ошол жагы бир аз кемчилик катары санасак болот. Бирок негизинен жалпылап алганда эми аргасыздан бул мет. Анткени мындан ары аны кармап турганга мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мамлекет деле же болбосо жергиликтүү бийлик деле ошого аргасыздан ачат да. Анткени адамдар Facebook'тан деле башка социалдык тармактардан көрүп атсаңыздар керек. Андай группаларда жазып атышат. Ошо мечиттерди ачып койсо болбой, бир эле мечиттер калып кетти дегендей талаптар болуп атат да. Ошондуктан эгер мындан ары чозо турган болсо, адамдар балким мындай көбүрөөк бир наразычылык чара алып калышы мүмкүн. Ошондуктан да ачат.